Кино жана сценарий. Кино көркөм чыгармачылыктын бир түрү. Алгач кинонун жаралуу тарыхына кайрыла кетсек. Кино тарыхы боюнча айтсак, 19-кылымдын аягында кыймылда болгон буюмдарды, адамдарды, жаныбарларды, жалпысынан айтканда бардык кыймылдагы нерселерди пленкага түшүрүүчү аппарат ойлоп чыгарылган. Бул аппаратты кинематограф деп аташкан. Ал гректин кинема, кыймыл жана графо, жазам, кагазга түшүрөм деген сөзүнөн келип чыккан. Кийин бул аппарат кинокамера деп аталып калган. Кинематография биринчи кадамды 15-17 кылымда жасалган сыйкырдуу жарык же камера обскура аталышындагы техника болгон. Сыйкырдуу жарык менен Кытайда жана Японияда көлөкөлүү театр көрсөтүлчү. Камера обскура терминин 15-кылымда Леонардо да Винчинин тажрыйбасы аркылуу ойлоп табылган. 1930-жылы Майкл Фарадей жана досу Макс Роджер менен биргеликте сүрөттү кыймылга келтирүү үчүн фенокистископ аталышындагы аппаратты ойлоп табышкан. Жыйынтыгында бир нече секундка сүрөттү кыймылга келтиришкен. Мындан кийин да бир топ окумуштуулар киного керектүү аппараттарды жасашкан. 1895-жылдын 28-декабрь күнү агайыны Луи жана Агюст Люмьер өздөрү ойлоп тапкан синематограф аталышындагы аппарат менен Париждин Капуцинок деген бульварында акылуу кино көргөзмөсүн коюшту. Эң алгачкы кыймылдуу, үнсүз, комедиялуу кинонун аты «Суу болгон сугатчы» болду. Анын убактысы 1 мүнөткө да жеткен эмес. Андан соң Ля Сиота бекетине поезддин келүүсү аталышындагы тасманы элдер кызыгуу менен көрүшкөн. Анткени бул жерде поезддин жүрүп келе жатканы тасмалаштырылган. Люмьерлердин башкы эмгеги бир гана адамга тасманы көрсөтпөстөн бүт залга кинону көрсөтүүдө болгон. Бул көргөзмө аркылуу кинотеатр көбөйтүү менен бизнес башташат. Кийинки жаңыланууну Джордж Мелес киргизген. Өзү цирк артисти болгондуктан атайын эффекттерди колдонуп, биринчи фантастика жанрындагы айгас аппараттуу кино тарткан. Бул кино менен монтаж жасоону да үйрөткөн. Кино 3 этапка бөлүнөт. Үнсүз кино бул үнү жок кино тасмалар. Кыска метраждуу ойнолгон кинолордун техникалык стандарты 35 мм пленкага тартылган тасмалар. Башында бир кадр 30-40 секундта көрсөтүлчү. Кийин 1 секундта 16 кадр көрсөтүлсүн деген стандарт кабыл алынган. Бул маалда Ля Сиота бекетине поезддин келүүсү, Генерал, Күндүн чыгышы, Метрополис, Чоң шаардын чырактары жана башка кыска метраждуу тасмалар тартылган. Ал эми актерлор Чарли Чаплин, Бастер Киттон, Гарри Ллойд, Дэвид Варк Гриффит. Кинодо үндүн пайда болушу 1922 жылдын 17 сентябрь күнү Берлинде биринчи Der Brandstifter аттуу үндүү кино көрсөтүлгөн. Бирок бул тасма элге сеңимдүү болгон жок. Ийгиликке жеткен жаз ырчысы аталышындагы музыкалуу тасма. Бул тасмада америкалык артист Элла Джолсона катышкан. Ошентип 1927 жылдын 6 октябрь күнү үндүү кинонун туулган күнү деп белгиленип калган. Андан соң түстүү тасмалар доору келген. Биринчи түстүү тасма Лои Фуллердин бийи деп аталган. Алгач 1894 жылы тасма ак-кара түстө тартылып, 1896 жылы колго боелгон. Ал эми коммерциялык түстүү фильмдердин ийгиликтүүсү Джордж Мелестин Айга сапар киносу болгон. Ошентип кино бара-бара өнүккөн. Фильмди жаратуу көркөм адабияттын бөтөнчө бир түрү болгон сценарийден башталат. Сценарийде келечек кинофильмдин мазмуну майда чүйдөсүнө чейин иштелип, окуялардын орду жана убактысы аныкталып, актерлор сүйлөй турган сөздөрүнүн бардыгы жазылат. Сценарийдин мазмунуна ылайык фильмдеги каармандардын ролун аткаруучу актерлор тандалып алынат. Сүрөтчүлөр кийимдерди жана жасалгаларды даярдашат. Композитор фильмге музыка жазат. Фильмди жаратуучу коллективдин жетекчиси режиссер болот. Ал актерлор менен иштейт, операторлорго, сүрөтчүлөргө, гримдөөчүлөргө, кийимди тейлөөчүлөргө жетекчилик кылат. Сценарий бул адабий драмалык чыгарма. Ал тасмага тартууга ылайыкташтырылып жазылат.
Кинематографиядагы сценарий пьесаны элестетет. Анткени ар бир сцена диалогдор жана каармандарды чагылдырат. Сценарийдин 4 элементи бар: мүнөздөмө же ремарка, диалог, экран артындагы үн, титр. Сценарий жазуунун бирден бир кадамы анын адабий негизин түзөт. Анда сценарийдин темасы, сюжети, негизги проблемасы, каармандардын мүнөзү жазылат. Сценарий 3 бөлүккө бөлүнөт: адабий, киносценарий жана режиссердук сценарий болуп. Адабий сценарийдин үстүнөн кинодраматург иштейт. Ошондой эле көп учурда продюсер жана режиссер ортокчу болот. Киносценарийде адабий сценарийдин көркөмдүүлүгүн азайтып, так диалогдор, көркөм сүрөт жана үндөрдүн тартип орундары жазылат. Бул жерде драмалык ордут сценага жана эпизодко бөлүнүп тартыла турчу жери аныкталат. Ар бир жаңы сцена өзүнчө гана баракка жазылат. Ошентип сюжет иреттелет. Мындан тышкары сценарийде кинонун көлөмү, съемка тартыла турчу жерлер, декорация, актерлордун саны да жазылып такталат. Бул жок кино тартууга кеткен финансылык чыгымды эсептөө мүмкүн эмес. Режиссердук сценарий. Кино сценарий түзүлгөн соң режиссердук сценарий даярдалат. Режиссер алгач ар бир кино талаасындагы катышуучуга жумуш бөлүштүрүп берет. Режиссер бардык эпизоддорду белгилеп алат. Андан соң съемка кайсы жерде тартылаарын аныктайт. Мисалы, кадрдын номерин. Экинчиден, каякта тартылаарын, ачык асманда, табигый түстө же павильондун ичинде. Үчүнчү планын. Жалпы алыскы, орто, бел, ири же макро планында тартылаарын элестетүү менен жазат. Бул бөлүк менен иштөө операторлорго ыңгайлуу. Төртүнчү бөлүк үн. Синхрон же синхрондук үн менен тартуу керек болсо, жаздыруу учурунда сүйлөп жаткан адамды же болбосо артындагы табигый добуштарды да жаздыруу шарт. Фондук үн. Монтаж учурундагы композитордун тандоосунда тандалган ырлар кошулот. Жана башкалар такталып алынган соң кино тартууга даяр сценарий пайда болот. Режиссердук сценарий тасма тартуу учурунда эпизоддорду унутуп калбоого чоң жардам берет. Сценарийди жазуу эрежелери. Жөнөкөй сценарий орточо эсеп менен 90-120 баракты түзүшү мүмкүн. Сценарий Color New шрифти 12 размери менен жазылат. Ар бир A4 форматындагы барак тасма учурунда 1 мүнөттү түзөт. Барактын үстү жагы 2,5 см, асты 1,25 см. Ал эми сол жагы 3,75 см, оң тарабы 2,5 см түзүшү керек.